Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда маанилүү маектин кезектеги чыгарылышы, аны бүгүн мен Гүлбарчын Молдоева алып барам. Жаз жарыш демекчи, учурда облустун бардык аймактарында жазгы талаа иштери күч алып, анда айдап себүү иштери менен алектенген дыйкандар учурда кызуу иш үстүндө. Деги эле ушул Ысык Көл облусунда жазгы талаа иштерине болгон даярдыктар дыйкандардын майлоочу, күйүүчү майлар менен жана үрөндөр менен камсыздалышы туурасында биз менен маек курууга өкмөттүн Ысык Көл облусунда айгар мукты өкүлүнүн орун басары Далиев Улан Ишенович келип олтурат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Улан Ишенович, алгач суроону суроо эмес дейин, бул облустун элинин тургундары үчүн бир жалпы кеңири маалымат бере кетсеңиз, ушул область боюнча канча айдоо жер аянты бар, анын канчасына буудай эгилет, канчасына арпа себилет, жана анын канчасын картошка аянты ээлейт, мына ушул боюнча бир кеңири маалымат берсеңиз. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу биздин Ысык Көл облусунун тургундары, телевизор көрүүчүлөр. Алгач ушу Рамазан айы менен орозо туткандарды куттуктап кетейин. Кармап аткан орозоңуздар кабыл болсун. Элибиз, журтубуз тынч болсун. Быйылкы жылы баардыгы белгилүү болгондой аба ырайынын баягы кескин өзгөрүп кетишине байланыштуу кичине дыйканчылык бир 10 күнгө кечеңде башталып калды. Бирок ошого карабастан биздин дыйкандарыбыз жазгы айдап себүү иштерин жасап жатышат. Биз быйылкы жылга облус боюнча жалпы 183 миң гектарга пландаганбыз. Анын ичинен 91 миң гектары дан эгиндерин эгүү, 55 миң гектардын тегерегинде буудай эгилет, бир 35 миң гектардын тегереги арпа, 24 миң гектар картошка, калган 64 миң гектарына көпчылдык чөптөр эгилет да. Андан тышкары мына быйылкы жылы ушул чыктуу тоюттарды даярдоо боюнча дагы иш алып барып атабыз. 2 жылдан бери мынакей биздин Ысык Көл районунда, Түптө, Жетегөл районунда ушул жүгөрүн айдап, жүгөрүдөн силос кылып, чыктуу тоют катары берини тажрыйба кылып келатышат. Жакын арада эле биз Айыл чарба жана мелиорация министрлиги менен биргеликте семинар окуу уюштурдук. Ушул жүгөрүнү кандай өстүрүш керек, кайсы сорт себиш керек, кандай силос кылыш керек. Ошол шарттар боюнча Айыл чарба министрлигинен адистер келип баяндама жасап беришти. Дыйкандар келип угушту, кайдан үрөнү алыш керек, кайсы фазада себиш керек, ушулордун баарын кеңири айтып беришти да. Андан сырткары буудайдын үрөнү, арпанын үрөнү биздин региондо өзү жетишсиз болуп атат. Себеби үрөн бар, бирок ал баягы репродукциясы деп коебуз. Сорттун сапаты анча болбогондуктан чүйдөн алып атышат. Бул жана мамлекет дотация берип атпайбы, 30%. Ошонун эсебинен ар бир райондо арпанын, буудайдын үрөндөрүн алып келип атат. Арпанын үрөнү 17 сом 50 тыйындан, буудайдыкы бир 18 сом 50 тыйынга чейин ошондо алып келип дыйкандар сээп жатышат бүгүнкү күндө. Ал эми картошканын үрөнү болсо бизде көбүнчө Ак Суу районундагы Заря кооперативи даярдайт. Ушул жактан алып атышат дыйкандар, бирок ушул бүгүнкү күндө жетишсиз болуп калды да. Себеби картошканын баасы быйылкы жылы жакшы болуп атат. Ошол себептен баягы айдоочулар дагы картошканын үрөнүнө да талап көп болуп атат да. Үрөн маселеси боюнча айтып кеттиңиз, бирок дагы бир экинчи маселе бар. Бул жазгы талаа иштеринде бул дыйкандардын күйүүчү, майлоочу майлар менен камсыздалышы. Ушул күйүүчү майларда таңкыстык жаралбай элеби? Деги эле алардын баасы жергиликтүү дыйкандарга жеткиликтүүбү? Негизи былтыркы жылга салыштырмалуу быйылкы жыл ушул күйүүчү, майлоочу майлар боюнча көйгөй бар. Бул күйүүчү майлардын саны көлөмү жетиштүү болгону менен бирок баасы жылдага салыштырмалуу жогору болуп атат да. Бүгүнкү күндө 42 сомдон бир 44 сомго чейин солярканын баасы. Ал эми бензин 47-48 сом тегерегинде болуп атат да. Ошол себептен кичине ушул күйүүчү майлардын баасы дыйкандарды кичине айдоо себүүгө баягы түйшүк жаратып койду да. Бирок ошого карабастан баасына карабай алып сээп атат. Ар бир АЗСтерде май бар, дефицит жок деп айтсак болот да. Эми учурда облус ушул дыйкандары канча пайызга айдоо иштерин аяктап калды? Мен жогоруда айтып өтпөдүмбү? Быйылкы жылы баягы аба ырайына байланыштуу болуп кичине бир 10 күнгө кечирээк баштап калды. Ошондо биздики жаңыдан гана башталып атат. Жок, жаңыдан башталган менен ушундай күнү түн иштешти дыйкандар. Баягы жаздын
бир күнү жылды багат эмеспи. Ошол сымал баягы күнү түнү иштешип бир 70-80% аяктап калды. Ал эми Тоң районунда болсо баягы кечирээк башталат, бул жерде бир суу карып айдашат. Булар бизден дагы бир убакыт бар, бир 10 күн тегерегинде алар дагы жыйынтыктап калууга жакындайт да. Анан эми ушул жазгы тал иштерине даярдык көрүүдө бир сиздер тараптан, өкмөт тарабынан бир мониторинг жүргүзүлсө керек. Баягы дыйкандарга сунуштамалар быйылкы жылы буудайды сепсеңер жакшы же картошканы көбүрөөк эгилиш керек деген бир адистештирүү иштери жүрсө керек дейм да. Анан ошондо быйылкы жылы кайсыдан өсүмдүктөрдүн айдоо аянты кеңеймекчи да? Негизи Былтыркы жылы кайсыл багытка биз муктаждык жаралды биздин областта? Бул жаңылык эмес. Жылда баягы структура түзүлөт айдоо аянттары боюнча. Кайсы аянтка канча гектар, кайсы өсүмдүктүн түрүн себилет. Мен жогоруда айтып өтпөдүмбү? Бизде эң биринчи бул азык түлүк коопсуздугу. Бул дан эгиндердин аянтын, ошонун ичинен буудайды көбүрөөк себишибиз керек да. Кийинки жылдарда ушу баягы буудайдын аянтын азайтып ийгенбиз да. Ошол себептен менен биз айтып атабыз дыйкандарга күздүктүн аянтын көбөйтүү боюнча, себеби күздүк жаздыкка караганда түшүмдү көбүрөөк берет. Андан тышкары жакшы элита сортунда же болбосо биринчи, экинчи репродукциядагы буудайды же болбосо арпанын үрөөнү сепкиле деп бизде Айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү отурат рубарларда, райондордо. Алар да айтканда жанагы семинарларды өткөрдү. Андан кийин мынакей картошка бир жыл болсо, бир жыл баягы жылга окшобойт да. Картошканын баасы быйыл баягы былтырда жакшы болгон, быйыл да жакшы болгону байланыштуу ушул картошканын аянттарын мурунку жылдары баа түшүп кеткендиктен азайып кеткен. Бирок быйыл кайра ушул картошканын аянты кайра көбөйүп атат да. Ушул үрөөн болсо себеп деген дыйкандар көп. Эми техника жагына да кайрылып кетсеңиз, Айыл чарба жана мелиорация министрлиги ушул жазгы айдап себүү иштерине даярдык көрүүдө бир өзүнчө маалымат таратып кетти эле да. Лизингке техникаларды берүү боюнча дыйкандарга шарт түзүүдө. Былтыркы жылдары карасак бир 340тан ашык дыйкандарга лизингке техникалар берилген экен. Анан ошол эле көлөмдө быйыл дагы ошондой лизингке техникалар берилет деген бир маалыматы бар да. Анан ошол лизингке техникаларды алууда биздин дыйкандардын иш аракеттери кандай болуп атат? Деги эле ушул техникада мүчөлүштүктөр жокпу? Жетишсиздик жагы жаралбай элеби? Чындыгында техника боюнча азыр жетишсиздиктер бар. Себеби алып көрсөк бир 50%дан көбүрөөгү баягы союздан алган техникаларды колдонуп келебиз да. Ошолорду оңдоп түздөп алып, ремонт иштерин кылып, жазга даярдашат да. Бирок ал деле баягы жылы эски болгондуктан чарчайт да. Устала сметала деп коет. Анан бирок ошого карабастан жаңы техникалар жылдан жылга көбөйүп келатат. Мисалы үчүн жер айдай тургандар МТЗ маркасындагы техникалар көбөйдү. Ошолорду лизингке алып атышат дыйкандар. Андан сырткары бизде лизингке айрым айыл өкмөттөрдү МТСтер алып атат. Бул Германиянын класс маркасындагы комбайндар. Бирок баасы кымбат. Бирок кымбатына карабастан алар өзүнүн баягы сапаты менен баягы кылган кызматы да баягы ушунчалык дыйкандарга жагып атат. Комбайндары эгин чапкан убакта баягы потеря кетирбейт. Сапаттуу чаап берет. Мурунку Советтер Союзунан калган баягы Нива маркасындагы комбайндар бар, бирок эскиргендиктен күздүн күнү айла жок, ошого чаптырабыз. Бир 15-20%га чейин баягы талаада кайра чачып коюп атат да, ушул жыйнаган эгиндеринчи. Ошол себептен негизи баягы жаңыланууга биз муктажбыз, жаңы техникаларды алышыбыз керек. Себеби мурунку эле ыкма менен мурунку эле техникаларды пайдаланып жүрө берсек, биз баягы дыйкандардын өнүгүшүнө дагы, эффективдүү жагына дагы тескери таасирин тийгизип коет да. Эми ошо лизингке алынган техникаларды баягы лизингке алууда дыйкандардын саны көп болуп атабы? Каалоочулар көппү? Быйылкы жылы канча техника ошондой лизингке алынды? Быйылкы жылга бир 30дан ашык дыйкандар заявка берип атышат. Банктар менен келишим түзүп, ошо лизингке техника алат элек деп. Айрым дыйкандарды баягы лизинг шарты өздөрүнүн баягы муктаждыгына жараша да, чөнтөгүнө жараша болуп атпайбы? Мүмкүнчүлүгүнө жараша. Ошол себептен ошолордун бир 50% ушул 6 айдын жыйынтыгы менен алабыз деп турушат. Калгандары баягы түшүм алсак, ошону сатсак, баягы байлаган малдары бар экен, ошонун акчасына карата баягы биринчи салымы бар да, ошо салым төбүш керек. Ошол жагынан кыйын болуп атат да. Бирок алуучулар бар. Бар. Биз жогоруда айтып өтпөдүкпү? Мисалы үчүн малдын башы көбөйдү, жайыттар деградация болуп баратат.
баягы туяк санап атпайбызбы? Бүгүнкү күндө малдын баягы санынан сапат кылыш керек да. Бир баш кармасаң, баягы эки баштын баасына келгендей, баасына тургандай жана селекцияны өздөштүрүп, ошол эле убакта баягы бүт эле жайытка талак айдай бербей, короодо кармаш эмне керек? Ага тоют базасы керек. Тоют базасын түзгөнгө жанагындай жүгөрүнү силос кылыш керек. Же болбосо баягы аралашма тоюттарды айдап, ошолорду складировать этип, короодо көбүрөөк кармап, байлап, андан кийин баягы эт багытына, этке төгүш керек да. Ошол багытта иш алып барыш керек да. Ана муну пландап атабыз. Баягы жакынкы жайыттарды деградациядан сактоо максатында бизде бар сыртта алыскы жайыттарчы. Ошолорду туура пайдалануу, жайыт комитеттери менен ушу айрыкча субай малдарды көчүрүп жайытты пайдаланып, андан кийин алар тоо кеткенде жакынкы орто жайыттар эс алат да, гүлдөйт, ургулчу кайрабай калыбына келет да. Ошол боюнча дагы биз март айынын башында ушул жайыт комитеттерин чогултуп сүйлөшкөнбүз. Ошолорго шарттар түзүп берүү боюнча малчыларга ошол көчүрүүдө ветеринардык прививкалар жасап, малдарды баягы бир сыйра жайытка алыска чыга турган малдар баягы дени сак болуш керек. Аяктан барып өлүп калбаш керек. Же ар кандай ылаңдар ылаң менен барса бири-бирине жугат. Ошол себептен биз баягы ветеринардык адистер менен биргеликте ушул кеңешмени өткөрүп көчүүгө даярдаганбыз да. Бул жерде бир райондун шарты бар, экинчи райондун шарты жок болуп атпайбы? Мисалы үчүн ала турган болсок, Ак Суу районунда көчүүгө шарты бар да, булардын жайыты бар. Түптөн азыраак. Ошол боюнча баягы бир райондон бир районго жайыттын арендага берүү маселеси сүйлөшүлдү. Жетегибиз менен тоңдо шарт бар буларда сырткы жайыттарды пайдалануу боюнча. Ысык көлдө тескерисинче булардын алыскы жайыттары жок да. Мына ошол мал чарбачылыгы менен алектенүүдө чыктуу тоюттарды камдоо колго алына баштады деп бир өзүңүз башында кеп салдыңыз. Анан эми ушул чыктуу тоюттарды камдоодо жанагы эле жүгөрү, ошол жүгөрүнүн эгүү биздин областта каралганбы? Каралса канча, быйылкы жылы канча аянттын ээлемекчи? Былтыркы жылда бир 100 гектар тегерегинде эгилген область боюнча. Быйыл бир 2 эсе 3 эсе көбөйтөлү деген бир пландарыбыз бар. Бир 300 гектарга чейин себелет окшойт. Себеби жогоруда айтпадымбы? Ушул Айыл чарба министрлигинен дагы адистер келип ушулар өздөрүнүн баяндамасын берди. Баяндамада ошол үрөндү кайдан алыш керек, кайсы учурда себиш керек, кайсы техника менен себе тургандыгын айтып беришти. Бизде сейилка жетишсиз бирок бар райондордо. Ошолор менен бир 300 гектар тегерегинде себе тургандарын дыйкандар айтып атышат. Кудай урса себелетке деген ойдобуз. Анан сепкенден кийин жана айткандай муну жыйнай турган убагы бар да. Бизде жыйначу техникалар жетпейт. Анан бир сунуштап атабыз. Ар бир райондо бир ошол силосту жыйнай турган техникаларды алуу боюнча. Жанагыдай айткандай лизинг ыкмасы менен алышат. Айрымдары баягы өзүнүн жеке каражаты менен ала тургандар да болуп атат да. Ошол эле учурда ушул өлкө боюнча май өсүмдүктөрүнө болгон муктаждыкта жаралып жатканы айтылып атат да. Ал эми областта кандай бул жаатта? Май өсүмдүктөр менен мындан 2 жыл мурда биз өстүрүп көргөнбүз. Мисалы үчүн сафлорду алыпчы. Анан биздин көлдүн шартында бир өзүнүн баягы өзүнө май топтош керек да, май. Ошол толук бышпай бир жакшы натыйжасын бере албай калган да. Ошол себептен быйылкы жылга май өсүмдүктөрүнүн өстүрүүнү сунуштабай эле турабыз. Эгерде ушул биздин Ысык көл областына райондоштурулган бир жакшы сорттор болсо, алып келип, жанагы бизде суу ичпей калган, айдалбай калган жерлер бар. Ошол баягы сууну асталап кылган, кайракыл аякталган сорттор бар экен. Ошолорду алып келип себүүгө аракет кылабыз. Эми минералдык жер семирткичтерге токтоло кетсеңиз да. Эми буга чейин жалпыга маалым болгондой, Айыл чарба жана мелиорация министрлиги минералдык жер семирткичтерди экспорттоого тыюу салды да. Бул да болсо баягы айыл чарба тармагында өз учурунда толук кандуу дыйкандарды камсыз кылуу, аны менен ошол эле учурда баанын өсүп кетпешин алдын алуу болуп саналды да. Анан эми ушул минералдык жер семирткичтердин запасы бизде канча бар областта? Деги эле чындыгында эле анын баасы да ушул дыйкандарга жеткиликтүүбү? Бүгүнкү күндө жеке тараптар тарабынан алып келип атат. Аммиак селитрасы бул Россияда өндүрүлгөн 26 сом тегерегинде болуш керек, мен билишимче. Ал эми Ямафос 36 сом тегерегинде келип атат да.
Анан дагы ортомчуларсыз ап келүү боюнча иштер жасап атышат. Бул бир 4 сом тегерегинде бир арзаныраак келет. Бирок таңсыздык жок. Ишкерлер, баягы жеке ишкерлер ап келип, дыйкандардын баягы талабына ылайык жана сатуучу жайларга сатып атышат. Андан кийинки ушул суу ресурстарына токтоло кетсеңиз, жазгы талаа иштери башталганда бизде суу каналдарын тазалоо, ошол эле учурда оңдоп түзөө иштери да жүргүзүлөт эмеспи? Анан ошол эле учурда дагы баягы адистер быйылкы жылы суунун тартышсыздыгы жаралышы ыктымал деген да божомолдор айтылып атат. Ага баягы үнөмдөп пайдаланууда тамчылатып сугаруу ыкмасы бул эң жакшы ыкмалардын бири деген дагы айтылып келип атпайбы? Анан бизде эми ушу тамчылатып сугаруу иштери дагы бар эле, аларды жайылтуу маселеси кандай болуп атат? Деги эле суу ресурстары кандай? Негизи кийинки жылдарда баягы аба ырайынын өзгөрүшүнө байланыштуу быйылкы жыл эмес, жылдан жылга суунун таңсыздыгы пайда болуп келүүдө. Ошол себептен жана сиз айтып өткөн тамчылатып сугаруу ыкмасы бул бизде өтө көп жайылтылып келе элек. Бирок ошого карабастан бизде жанагы АОПлар түзүлгөн. Тоң районунда, Жети Өгүздө, Ак сууда бул каналдардын реабилитация кылуусу баягы мурунку Союз убагында салынган суу системаларын, лотокторду же суу курулмаларын кайра реабилитация иштери жүрдү. Жети Өгүз айыл өкмөтүндө жүрдү, Тамгада болду, Тоң районунда Көкмойнокто мына чоң иштер жүрүп атат. Андан тышкары Оттук айылында Ысык көл өнөктөр фонду аркылуу Орто Токой суу сактагычынан дагы лоток менен bir 300 гектар тегерегинде жерди сугаруу үчүн bir 4 километр лоток чоюлду да линиясы. Андан сырткары тамчылатып сугаруу боюнча бул Ысык көл районунда жайылтылып атат. Жанагы эрте бышап турган эмес, эрте жетиле турган алмалардын сугаруу боюнча ошолорго орнотуп атат. Башка райондордо азырынча бул ыкма көп жайылтылбай эле турат. Бирок пландарда бар. Ал эми суу каналдарын ишке киргизүүдө кандай болду? Деги эле сууну баягы айрым бир айылдарда бар да суу тартышсыздыгы буга чейин деле болуп келген. Баягы суунун таңкыстыгы жаралбаса деле буга чейин сугат суусунда бир чоң маселелер жаралганда ошолорду жөнгө салууда кандай иштер жүрдү? Бул күнгө чейин суу курулмалары бул ички каналдар бар. Андан тышкары Чарбарал каналы бар да. Бул ички каналдарды АОПлар тейлешет. Ал эми Чарбарал каналдарды бул ООСтун балансында да азыр 70% уже тазаланып, элдин жардамы менен, ошол эле кызматкерлердин жардамы менен даярдалып калды. Азыр ушул курулмаларга бөлүнө турган акчалардын баягы аз түшкөнүнө байланыштуу бир аз кармалып турат. Бир 20% тегерегинде бүтүп калды. Бирок биринчи сугат берүүгө үлгүрүп даяр болуп калышат. Сизге ыраазычылык билдирип кетем биздин студияга келип маек куруп бергендигиңиз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү маанилүү маектин коногу өкмөттүн Ысык көл облусундагы кармактуу өкүлүнүн орун басары Далиев Улан Эшенович болду. Бизде учурдагы Ысык көл облусунда жазгы талаа иштери боюнча андагы көрүлгөн даярдыктар, ошол эле күйүүчү майлоочу майлар жана эгиндер менен камсыздалышы туурасында маек курдук. Эфир аркылуу амандашканча сак саламатта болуңуздар.